турганыбызга кубанычтабыз. Биз Кыргызстандагы дин таануу изилдөө борборунун жана Search for Common Ground каржылоосунда ошондой эле Медиарай коомдук фондунун демилгеси менен ишке ашырылып жаткан дин тутуу эркиндигинин укуктары боюнча потенциалды жогорулатуу деген аталыштагы долбоордун алкагында бүгүн маек курууну максат кылганбыз. Агай куш келипсиз. Рахмат. Кош болсун. Алгач биздин угармандар менен саламдашып алсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Аман болуңуздар. Алгачкы эле суроо, биздин бүгүнкү темабыз ошол дин тутуу эркиндигинин укуктары боюнча сиз менен маек куруу, алардын орду жана ролу жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Деги эле дин жөнүндө айта турган болсок, түшүнүктүү. Адамдардын ортосундагы намысына тийбөө, ариет намысына ортосундагы мамиледагы өтө назик нерсе. Баягы динди тутунган адамдардын ар башка динди чатак чыгат, же болбосо бир уят болосун, же бир нааразычылык келип чыгат да. Мына ушул үч нерсеге ушул Кыргызстанда биздин конституциябызда эже боюнча биз Кыргызстандагы бизде мусулман дини менен ар кандай агымдар бар. Ошолордун ортосундагы башкача айтканда ошол агымдар, диний агымдардын ортосунда ар биринин ортосунда өздөрүнүн кызыкчылыгы бар да. Мына ошол биз ошол диний агымдардын жетекчилери болобу, же ошол агымда тутунган адамдар болобу, ошол өздөрүнүн кызыкчылыгын кээде жогору коюп коет да. Ошол жогору койгон мезгилде түшүнбөстүк келип чыгат. Ошол эгерде биз эркин жашай берсек, тынч жашай берсек, ар бир диндин ар бир динди тутунган адамдарды, агымдардын ар бирин биз сыйласак, чатакчылыкка каршы, мамлекеттин идеологиясына каршы болсо, же диндердин ортосундагы бир келишпестикке бир козголоң чыгарып, же бир чатак чыгарса, андай диндердин биздин мамлекетте ортосундагы, мусулман динин ортосундагы жана башка конфессиялардын ортосундагы ынта түшүнүп, бирин-бири сыйласа, алардын бизде орду алар ошол мамлекеттик түзүлүштү каршы чыкса, же болбосо башка бир мамлекеттердин кызыкчылыгын ойлосо, башка бир диндер жок. Агай, мен кечиресиз, сөзүмдү башында айтып өтүп кеттим. Өз ара мамилелери боюнча дагы кыскача токтолуп кетсеңиз. Эми ошол сен айткан 2000ден ашык диний агымдардын көпчүлүгү менимче башка ошол христиан дини ичиндеги агымдар бар. Же болбосо бир кийинки мезгилдерде аябай ушундай агымдар көбөйүп кетти. Ошолорду айтып жатасың да сен. Алар динин туура тутуп, динин башында тургандар дагы анан туура тутунса, башка агымдарга, башка сен айткан агымдардын ар биринин салымы, диний конфессиялардын дагы ортосундагы тынчтык, өз ара мамиленин жакшы болушу бул маанилүү деп эсептеймин. Чоң рахмат. Айрым учурларда дин тутуу эркиндиги деп көп адамдар адашып, диний сабатсыздыктанбы же маалыматтын жетишсиздигинен уланбы, айтор ошол биздин өлкөдө мындай тыюу салынган дин, ушулар тууралуу да кандай? Эң туура айттың. Вот мен жогоруда айттым. Баягы кызыкчылык деген нерсе бар да. Ошол кызыкчылыкты айрым дини агымдар өздөрүнүн пайдасына, мамлекеттик динин маңызы, максатын туура түшүнбөгөн мусулман дининде мына ушуну дагы этап мамиле жасаш. Бул ошону жактырбай, мындай мыскылдайт да, маскаралайт. Мына ушундан наразылыктар келип чыгат да. Бирок бул жерде дагы ошол кийинки мезгилде дагы ошол өтө эле чектен чыгып кетпеш керек деп ойлойм. Менин оюм ушундай. Кичинекей балдарына дагы ушундай мамиле жасап, мен көчөдө көрдүм да. Бир өзү да кара кийинген, ал 7 жашар кызда ошончолук кийгизишин зарылчылыгы барбы? Сени жашынан эле бир караңгы нерсе жерге киргизип, анын жүзүн ачпай, көзүн гана ачып, бечара далбылдап баратат, энеси жетелеп алган. Ошол фанатизмге берилип, же болбосо жанагы бир вакцинаны алганда дагы ушундай бир кээ бир ата-энелер бар. Вакцинаны да балдарга ошого дагы туура мамиле кылыш керек дагы. Анан ушундай мезгилде баягы динди тутунгандар, баягы динин башында турган уламалар болобу, жетекчилер болобу, же муфтийлердин башында тургандар, же болбосо башка христиан мамиле жасап, дин тутунгандарга туура кеңеш берсе, туура мамиле жасаса, менимче ошондой нарааттар келип чыкпайт дейм. Экинчиден,
мына Сирияга жөнөгөндөр мезгилде болду. Эми бул жерде ошол туура биз мусулмандыкка шек келтирбейбиз. Бирок баягы мусулман динин өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалангандарга тилине кирип, алданып Сирияга баргандар. Өткөндө бир 2 жыл болуп калды. Тоңдонбуз, көлдөн бир көрүнүштү көрдүк. Немеден интернеттен көрдүк. Бир жигит 2-3 баласын аялын ээрчитип Сирияга баратат. Энеси какшап ыйлап атат аякта. Мындай чектен чыгуу, мындай мамиле кылуу менимче баягы диндин өзүнө дагы шек келтирип коет дейм да. Дин таза болуш керек. Дин адамдарга жакшылык каалаш керек. 5 вакыт намазында оку, динге туура мамиле жаса, Алла Таала дейбиз бардыгыбыз. Намазды окусун, 5 вакыт намазды. Диндин 5 эрежесин, башка эрежелерин сактасын. Бирок баягы динге туура эмес түшүнүктүн аркасынан айрым үгүттөөлөргө, тез үгүттөөлөргө кирип, ошондой мамилелерге жака баруу туура эмес деп ойлойм да. Биз бир аз суроодон алыстап калдык агай. Биз бул жерде айтып атабыз да, коомчулук арасында ар кандай диндин өкүлдөрүнө карата басмырлоо боюнча сүйлөшөлү деп атабыз да. Мисалы үчүн бир эле биз азыр ислам дини боюнча сүйлөшпөй атабыз бул жерде. Мисалы ошол эле христиан, ошол эле баягы башка диндин же башка баягы ишенимде болгон адамдарга карата же башка мазхабтагы эмелерге карата басмырлоолор, кемсинтүүлөр боюнча токтолуп өтсөңүз. Туура айтасың. Бул жерде менимче Кыргызстандын баягы мусулман дини муфтиятында башка диндерге терс мамиле жасоо жөнүндө үгүт жүргүзүлбөйт. Ошол арасындагы айрым реакциячыл, мусулман дининде болобу, христиан дининде болобу реакциячыл агымдар болот да. Ошолор башка диндерге тийишип, башка диндерге басмырлап жасап, өзүнүн элдин арасында мындай кандайдыр бир өзүнүн максатын мындай тереңдетиш үчүн, сиңириш үчүн жасалган аракет деп ойлойм да. Болбосо dini konfessiyalar bunday siyosatni жүргүзбөйт деп ойлойм мен. Мен буга ишенимим бар. Айрым гана агымдар ушундай басым туушу мүмкүн. Анан жеке адамдардын ортосунда дагы болушу мүмкүн. Болот да мындай. Жеке адамдар дагы башка диндегилерди сыйлабай, сен христиансың, сен баптистсиң же болбосо сен башка бир агымдасың, шииттесиң же сен сунниттесиң деп айрым адамдар дагы мындай түшүнбөстүктүн аркасынан өзүнүн тутунган динин, өзүнүн тутунган мусулманчылыктын арасындагы эле же христианчылыктын арасындагы эле экинчи бир агымга тоотпой же ага сөз тийгизип, ошонун аркасынан мындай мамиле бузулуп, адамдардын ортосундагы жеке мамиле да бузулушу мүмкүн. Элдердин ортосунда да жеке мамиле бузулушу деп айтып атам да. Ушул сыйлабастыктарга, ушундай баягы жаман көрүнүштөргө эми бизде негизи мындай алып караганда коомчулукта адамдарга дагы кандай адам болсо дагы бирдей мамиле жасаш керек, жакшы сый урматта болуш керек деген мындай түшүнүктөр менен жүрөбүз да, мындай ишенимдер менен жүрөбүз дегендечи. Ушул сыйлабастыктардын, ушундай баягы көрүнүштөрдүн келип чыгуусуна эмнелер себеп болду деп ойлойсуз? Эмнелерден улам ушундай жат көрүнүштөргө биз душар болуп атабыз? Биринчиден, ар бир динди тутунган адамдар, агымдагы адамдар өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн динин түшүнүгүнүн пастыгынан өзүнүн динин жогору коюш керек, коюп атат. Бул жерде укук деген бар. Мына дал ошол укукту түшүнбөй, башкаларды сыйлабастык, бул укук, башкалардын укугун бузуп, башкалардын абир намысына тийип атат да. Ошонун баардыгы менин 2 жолу бар да. Биринчиси түшүнбөстүктөн, экинчиси атайлап өзүнүн максатына жетүү үчүн бир ошол башка диндегилердин намысына тийүү, укугун бузуу келип чыгып атат да. Эгерде ошол укукту туура пайдаланса, башканын укугуна шек келтирбесе, башканын намысына шек келтирбесе, туура түшүнгөн толук кандуу пенделер кайсы динди tutsa дагы андай карама каршыга барбайт, башкалардын намысына тийбейт да. Ушулардын азыр биз жалпылап айтып атабыз. Эми мындай көрүнүштөрдүн алдын алууга же бир көзөмөл жүргүзүүгө ким милдеттүү деп эсептейсиз? Биринчиден мамлекет милдеттүү. Мамлекет милдеттүү. Экинчиден ошол диний конфессиянын башында тургандар милдеттүү да. Анан эми бул жерде албетте бул адамдарды ар бир диндин өкүлдөрүн кайсы динди сураган балалык чагынан, балдар бакчасынан, мектептен, жогорку окуу жайларында ошол туура идеология болуш керек, туура багыт болуш керек да. Аларга ошол мисалы балдар бакчасынан же мектепте
dini tarbiyani tуура бериш керек. Sen musulmansın, sen badığından күчүүсүн, sen улуусуң. Жок, sen христиансың, бул дүйнөлүк дин, бул эң улуу дин дебеш керек да. Ар бир диндин өзүнүн жакшы жактарын, ар бир динде негизги дини максаты адамдарды достукка, ыйманга, тынчтыкка максаты ушул экендигин, жакшылыкка, бул диндердин чыныгы маңызы жакшылыкка, адамдардын ортосундагы достук, ыйман, ызат, урмат экендигин, анан жаратканды Алланы Таала сыйлап, же болбосо Иса пайгамбарды, биздин мусулман пайгамбарыбыз, анын апостолдорун, же болбосо жанагы анын пайгамбарыбыздын чарыяларын, кийинки мезгилдеги шакирттерин сыйлоо, мына ушул маселени дагы мектептерде туура окутуш керек да. Ошон үчүн медреселерде болобу, мектептерде болобу, бул мисалы медреседе дагы жалаң эле мусулман динин мактай берсең, башка диндин дагы улуулугун, башка диндагы миллиондогон, миллиарддаган адамдар сыйынып атат экендигин дагы ошол эле мезгилде мусулмандын эрежелерин жаштарга медреселерде үйрөтүп атканда, мына ушул жагындагы ошол диний мугалимдер, устаттар ушул жагын туура айтыш керек да, түшүндүрүш керек балдарга. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигинин абалы жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Негизинен биздин Кыргызстанда дин тутуунун абалы, эркиндиги, укугу жакшы эле деп ойлоймун. Эми айрым көрүнүштөр болбосо, бири-бирине тийишүү, бири-бирине каршы чыгуу, мындай бир антагонисттик түрдө каршы чыгуу, намысына катуу тийүү мен көрө алганым жок. Эми болот, адам экенбиз, карама-каршылыктар болот. Бирок бизде дин тутуу эркиндиги жакшы деп ойлоймун да. Башка динге басым жасоо, даже кээ бир башка мамлекеттерде ошол диний кагылышуулардын аркасынан куралдуу кагылышуулар болот, башка басымдоолор болот. Кудайга шүгүр бизде мындай жок деп ойлойм да мен. Жогоруда бир топ көйгөйлөрдү, анан баягы жакшы нерселерди айтып өттүңүз да. Эми коомчулукта ушундай нерселерди терең жеткирип, адам баласы төрөлгөндөн баштап мамлекет тарабынан чыгарылган мыйзамдын негизинде укуктарга ээ болуусун кантип жеткирсек болот? Кандай ыкмалар же методдору бизге жетишпей жатат деп ойлойсуз? Мисалы үчүн эми мамлекет тарабынан, мисалы үчүн бизде бар да мыйзамдар бар. Биз ошол мыйзамдардын негизинде жашайбыз, ошол мыйзамдын чегинде мисалы иш аракеттерди ишке ашырабыз да. Ошонун негизинде айтып атам. Эми туура айттың, эң биринчи бул биздин мамлекеттик керек болсо идеологиябыздын бир бөлүгү болуш керек да бул. Мамлекет бул багытта максаттуу иш жүргүзүш керек. Мамлекеттин канча аппараттары бар, канча мекеме, атайын бир уюмдары бар, атайын башка диний президенттин алдында диний өкүлү бар, анан кийин мамлекеттик катчы деген бар, анан маданият министрлиги бар, мектеп билим берүү министрлиги бар. Мына ушулар дагы мындай бир системалуу түрдө ушул диний агымдардын, диний конфессиялардын ортосундагы мындай ынтымактуу жашоону, ынтымактуу дин тутууну багыттарын өзүнүн жогорку окуу жайларда болобу, мектептерде болобу, балдар бакчасы дейликпи, же болбосо башка бир жерлерде дагы мындай системалуу түрдө иш алып барыш керек да. Анан ошол эле диний конфессиялар дагы мындай туура иш алып барыш керек. Жогоруда айттык го, ошо диний конфессиялардын ортосунда эгерде туура ынтымактуу болсо, мисалы ошол сен айткан 2 миллион ашык агымдардын көпчүлүгү ошол негизги диний конфессияларга баш ийет да, туурабы? Ошолорго баш ийет, ошолорду сыйлайт, урматтайт. Ошол жакын туура багыт болуш керек да. Анан кийин анан мунун методдору баягы ар түрдүү мындай лекциялык түрдө жерлерге барып, ушундай жолугушууларды өткөрүш керек эл менен, мектептерге барыш керек, жалаң эле мугалимдер эмес, мугалимдерге коюп койбостон, ошол диний өкүлдөр, мамлекеттик жогорку өкүлдөр келип, мисалы, ошол эл менен жолугушууларды өткөрүш керек. Мектептерде дагы жолугушууларды өткөрүш керек. Же болбосо дагы бир методу. Христиан динин тутунган менен мусулман динин тутунган мындай инсандар бар, адамдар. Ошол керек болсо ошолордун ортосунда дагы ынтымактуу бир жолугушууларды өткөрүш керек. Анан кийин баягы маданий бир иш-чараларды өткөрүш керек. Анан ошол
башка дин менен башка диндин ортосунда ошол башка диндердин артыкчылыгын, жакшылык жагын дагы ушул элге түшүндүрүш керек да, жаштарга дагы. Ушуну деп ойлойм мен. Туура, чоң рахмат. Сиз мисалы үчүн ошол агартуучу инсан катары, аксакал, эксперт катары мындай айтып өтсөңүз, ошол башка диндеги жамааттардагы адамдар менен жолугуп турсаңыз керек, тажрыйбаңыз да болсо керек, досторуңуз болгон чыгар. Эми биз билбейбиз, бирок биздин оюбузча ушундай болушу мүмкүн. Айтсаңыз, алардагы өзгөчөлүктөр, баалуулуктар, ишенимдери кандай? Мисалы, христиан дининин бир артыкчылыгы дебесем дагы жакшы жагы бар да. Мисалы, мына жазуучуларды, сүрөтчүлөрдү, дегеле музейлерди, анан кийин дегеле ушундай адамдарды рухий дүйнөсүн байытуучу жактар бар да. Ошол ар бир адамга пайдасы тиет. Эгерде биз ошону дагы туура мамиле кылсак, адамдардын жан дүйнөсү, рухий байлыгы өсүп, аягы бирин бири сыйлоо, мамлекетти сыйлоо, адамдардын бирин бири сыйлоосу башка динди сыйлоого дагы мындай бир жардам берет эле да. Чоң рахмат. Биздин бүгүнкү маегибиз соңуна чыгып баратат. Ошон үчүн сизге эркин микрофон, угармандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңиз, бүгүнкү ошол маегибиз тууралуу да кыскача токтолуп, урматтуу мекендештер, замандаштар, биздин Кыргызстандын элинин бактылуу, ынтымактуу жашашы үчүн, өлкөбүздүн, мамлекетибиздин өнүгүү өсүшү үчүн мына бизде ар түрдүү динди тутунгандар бар. Ошол динди тутунгандардын бардыгынын кызыкчылыгы бир эле: биздин мамлекетибизди өнүктүрүү, тынч жашоо, ынтымактуу жашоо да. Ошондой болгондон кийин биз ар бирибиз, мисалы мусулман болсок мусулман, башка христиандарды, христиан болсо буддисттерди жана башкаларды биз сыйлашыбыз керек. Алардын диний түшүнүгүн, алардын диний түшүнүк деген бул жүрөккө отурган, мээге сиңген, көкүрөгкө отурган нерсе да ар бир улуттун, туура, ар бир диндин. Ошолорду биз сыйлай билсек, алардын өз ара сыйлоону билсек, урматтасак, ошондо бирибиз урматтагандык болобуз. Ошондо биздин мамлекетибизде тынчтык болот, бейкуттук болот, жана ынтымак болот. Сизге да бүгүнкү маек үчүн жана пайдалуу маалыматтарыңыз менен, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы иштериңизге дагы ийгилик каалайбыз. Ошону менен сиздин алдыдагы баягы жумуштарыңызга дагы албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Чоң рахмат. Рахмат. Ушуну менен, урматтуу угармандар, биздин радио эфир соңуна чыкты. Дагы бир жолу сиздин эсиңизге салып өтөлү, биздин долбоорубуз Кыргызстандагы дин таануу изилдөө борбору жана Search for Common Ground каржылоосунда жана Медиа Рай коомдук фондунун демилгеси менен ишке ашырылууда. Сиздер менен мен Атабек Арипов эфирде болдум. Кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар.